Али, мен саға кайрылуу каргас болдум. Себеби ар бир сабырдын деле түбү болот экен да. Сабырдан адам чыгып да кетет экен да. Канчадан бери Матраимовдардын бетине кара көз жаап келатасың. Унчукпай эле чыдап келдик. Андай кыйын журналист экенсиң, андай иликтегич экенсиң. Эмне үчүн ошо бажынын башчысы Матраимовдун түстөн түс начальниги кулматып жөнүндө эмне ооз ачпайсың? Бул бир нече гектарлаган жерлерди басып алган Алибек жөнүндө эмне кеп салбайсың? Бир сомго сатылып кеткен кыргыз газы жөнүндө эмне кеп салбайсың? Тестеги кычкачтарды билбейсиңби? Ал жөнүндө эмнеге айтпайсың? Мына коррупция деген ушу жерде жатат. Дача сууда бейкапар уктап аткан үй бүлөлөрдү, канчалаган адамдарды кырып өлтүргөн жүктүн ээси жөнүндө эмне айтпайсың? Анан Америкадан долларларды алып алып Кыргызстандын эли менен элин кайраштырып Матраимовдарды шылтоо кылып элдин ортосуна кыргын салба. Эгерде Матраимовдардын эл үчүн кылган жакшы жактарын сен билбесең, мен айта кетейин. Матраимовдар шал орлуу балдарга көп жылдардан бери жардам берип келатат. Жетим балдарды окутуп, жогорку окуу жайларга чейин окутуп, билимдүү кылып келатат. Чет мамлекеттен операцияга муктаждарды операция кылдырып келип атат. Аларды эмне билген жоксуңбу, уккан жоксуңбу? Билбейсиңби канча жылдан бери жардам берип келатат буларга? Бул Матраимовдар кылса элге эмгеги өттү. Эл үчүн көптөгөн эмгектерди жасады. Пандемия учурунда ушул эле Матраимовдар ар бир областка продуктыдай ивил аппараттарды, концентраттарды, тесттерди кар кечип жеткирип жүрүшкөндү эмне билбейсиңби? Эми мен сага тактаана көргөзөйүн кандай балдарга жардам берерин. Себеби мындай балдарды да көргөзүп, өзүм дагы түз чыгып сүйлөсөм, фейк деп жасап атасыңар. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерди фейк кылып атасыңар. Мен сага көргөзөйүн кандай балдарга кандай жардам берип келаткан. Мына. Ар тартчы көрүнбөй тат. Тартсаң жолочу. Тартып койсоң. Мына момдай коляскада отурган. Мына. Момдай коляскалыкта отурган. Момдай коляскаларда отурган. Мына. Момдай шал орлуу. Момдай дытсыпы балдарга колунан келген жардамдарын берип, ар дайым колдоо көргөзүп келатат. Билтеген реабилитационный центр салам деп турат. Али, ушундай балдар менен жок дегенде, ушундай балдардын бирөөнүн чекесин сыладыңбы? Макул. Жардам бербейле кой. Чекесин сылап өттүңбү? Чекесин сыладыңбы? Мына митинг деп атасың. Биз Матраимовдарды
Эми талатпайбыз индивалидтер. Сага карата, сен уюштурган митингке карата ушундай балдарды сүйрөп чыгабыз. Сен ушундай балдар менен беттешесиң. Ошол сага жагабы? Ушунчаңда этегиңди жапкының. Мен нарынан сүйлөп атам. Этегиңди жапкының. Жаныбызды кашайтпагын. Момдай балдарды багыш деген эне үчүн өтө оор. Өтө кыйынчылык менен багылат момдай балдар. Мындай баланын бирөөнүн эле чекесин сылап койгон 1000 сооп дейт. Матраимовтар мындай балдарга 100 балдарга жардам берип атышат. Анан уялбай эле жаман деп эле жаман жагын жазасың. Эмне үчүн ушул жакшы жактарын эки жактуу чагылдырбайсың? Аябай кыйын журналист экенсиң. Мен ошондо эки жактуу чагылдырсаң, балам молодец дер элем. Сен антпегиниң. Сен так журналист болсоң, андай иликтегич болсоң, коррупционерлер чекесинен чууруп чыгат. Ошолорду кошуп бир жактуу кара. Матраимовтарды жаман жагын жаса бербей, мен айтып аткан жакшы жактарын дагы жаз. Ошондо сен калыс болосуң. Сен чык, элди чыгар. Ансы деле элдерди эки-экиден кайраштырып атасың. Элди кыргынга сал. Ошондо сен өзүң кандай абалда каласың? Момдай инвалид балдар менен беттешкенде кантип ушулардын бетин карайсың? Ушу балдар ошол митингке барып, сен уюштурган митингке барып, ооруп кала турган болсо, ушу балдардын баарына сен жоопкерчиликтүү болосуң. Мен айтчумду айттым.